2-ноябрда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылында жөө адамдар өтүүчү көпүрө кайрадан пайдаланууга берилди. Ушул айылдын аксакалы жана тургуну болом. Ушул былтыркы кокустукта селде ушул жерде биздин темирден жасалган көпүрөбүз бар эле суу алып кетти. Бул көпүрөнүн эң негизги бизге баалуулугу ушул айылдын мектеп окуучусунан даже садикке барган балдардан баштап ушул жактагы окуучаларда иштеген электриктер, сантехниктер, вахтерлор, кароолдор, техничкалар каттаган жол. Анан биздин бактыбызга Япон диаспорасы жолугуп, ошолордун өкүлдөрү бар экен. Аман деген жигит келип, ошолор бизге жардам кылабыз деп ушул көпүрөнү тургузуп беришти. Бул көпүрө өткөн жылы катуу келген селден улам урап түшкөн. Айыл элин шаар менен байланыштырган маанилүү көпүрөнү кайра куруу үчүн узак убакыт каражат издөөгө туура келген. Акыры жергиликтүү демилгечилер Япониянын диаспорасынын колдоосуна ээ болушкан. Ушул Төлөйкөн айылынын туулгуну болом. Ушул жерде туулуп өскөнмүн. Биз 2023 жылы суу көп келип сел болгондо ушул жалгыз аяк көпүрөбүз бар эле, ошол көпүрөбүздү алып кетип, бул көпүрө биздин азыр мына бүгүн ачылышын кылган атабыз. Элдин баардыгы көрүп атасыңар, маанайыбыз аябай жакшы. Аябай бул түбөлүктүү көпүрө болот. Анткени бизге, балдарыбызга, неберелерибизге кылымга тете көпүрө болуп атат деп аябай кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Эл үчүн кызмат кылсын, жакшылыктар үчүн кызмат кылсын. Бул Ак Буранын аркы бети менен берки бетин бириктирген. Курулушту баштан аяк Япония диаспорасы каржылап, толук бүтүрүп берген. Айыл тургундары жаңы көпүрөнүн ачылышын кубаныч менен тосуп алып, жардам көрсөткөндөргө ыраазычылык билдиришти.